Автодоктор таанысызбы? Автодокторго бирөө барып машиналарды диагноз коюп берет да. Базарга барган экен, не крашеный, не битый, не такси, о машина жалтыратып сүйлөгөн экен. Кут ошондой сыртынан караса сонун көрүнүп алып, автодокторго барып текшерткен экен, крашеный экен. Не битый эмес экен, битый экен. Пробег оригинал деген экен, оригинал эмес, 100 000, 120 000 пробег менен жазылып турган экен. Текшертсе 700-800 000 чыгыптыр. Азыр ыйлактап отурат. Эми муну канчага сатам, эмне болду, алданып калып, сыртына карап баа берип, мен көрсө бул урулган, согулган, бир мусорго чыгып кеткен машинаны эле мага жасап сатып коюшуптур дептир. Кыжалат болуп, жүрөгү сыгылып отурат. Аллах жардам берсин. Бирок билесиздерби, бул жашоодо ушундай нерселер бар. Адамдын дагы сыртына карап баа бербеш керек. Кээ бир адамдар биздин көзүбүзгө жаман көрүнүшү мүмкүн, бирок анын бир сыпаты бар, Аллахка сонун жакшы көрүнгөн. Эгер ал жакшы көрүнгөн сыпаты боло турган болсо, аны жаман көрсөң, эртең Аллах Таала бизди кордоп коюшу мүмкүн. Бир адам бар, өтө жакшы адам. Көрүнөт, бирок анын ичинде толгон токой мусор да болушу мүмкүн. Ошон үчүн иякум ва донна фа инна донна аксабул хадис, адамдар тууралуу жаман ойлордон сактангыла, жаман ойлор эң жалган сөздөр дейт. Алго машина экен, бул адам баласынын ичини эч ким билбейт. Ошондуктан сыртына карап эч кимге баа бербеңиздер. Аллах Таала бардыгыбыздын жүрөктөрүбүздү бири-бирибизге бириктирсин.